Төө ашуудан табылған ақша. Шығарманы жазған Бердіқожа Биназаров, оқыған Аділет Чубақов. Айлана меміреп тынч, анда-санда ғана бұлбұл құштардың сайраған үні безеленіп, тыныштықты бұзғаны болбосо, жай тұрмыш өз нұғында сапарын улантып, ар кем өз ішіменен алек. Бирок құштардың небір түркүнүнө дағы қандайдыр бір жағымдуулукту тартуулап, қава қачып тұрды. Еркин талаға машинасы менен келип сайдағы суға машинасын жууп, анан тынчтыкка арбалып чалкасынан жата кетти. Асманда томуктай булут жок. Антке менен эмнегедир жаны жай алып, ушул тынчтыкты каалап, көзүн жумуп, ой берметине арбалып, бир топко чалкасынан жатты. Бир убакта эмне болуп көзү илинип кеткенин өзү да сезбей, чалкасынан жатып болор-болбос үн чыгарып, коңурукта тартып, таттуу уйкуга берилип кетти. Канча жатканын билбейт. Бир кезде кандайдыр бир дабыштан улам ойгонуп кетсе, айылдын мал доктору Керимбек ат менен жакын келип калыптыр. Жаткан ордунан тура калып, көзүн ушалап, шашып, салам айткан болду. Керимбек берилген саламды алик алып, дароо суроо берди. «Ой, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң?» деп. Эркин азга туруп, «Машинаны жууганча эс алайын дегем», деди. Айыл жери тынч, андан дагы аба таза эмеспи деп тигиле карады эле. Керимбек айтылган сөздү коштоп, «Ой, ошону айтсаң, баса мен сага келдим. Сени издеп үйүңө барсам жоксуң. Анан сени бул жакта экениңди Базылбек айтканына мында келдим. Кайным үйлөнөм деп жатыптыр. Жеңең экөөбүздү кайын журтка алып барып кел. Башка таксисттер деле бар. Бирок алар баргандан аз убакыт өтпөй эле шаштыра беришет. Сага көнүп албадыкпы?» деп келген жөнүн айтты. Бир күн эс алам деген Эркинге дагы бир иш табылып, машинасын оталдырганы ордунан турду. Эркин элет жеринде жашагандыктан эмнегедир шаарга көпкө тура албайт. Башынан эле мүнөзү жумшак, өзү карапайым үй бүлөдө чоңоюп өскөн. Ак көңүл, жашы 40-тарга чамалап калган орто бойлуу, кара торусунан келген токтоо мүнөз жигит. Бирок негедир кара жумушта иштегенди көп жактыра бербейт. Антке менен үй бүлөсүн айылдан шаарга, шаардан айылга эл ташып таксилик иш менен алектенип багат. Кээде күнү түнү тынбай иштеп калган учуру да болот. Айткандай таксинин иши жеңил болгону менен айдоочунун убактысы жалаң жолдо жүрүп өтөт. Анан доопурталдуу. Кечке олтура берип кыймыл жок болгон соң, таксилик кылгандын ден соолукка зыян жагы да бар. Негизи адамга кыймыл керек. Кыймылдабаган киши албетте илдетке кабылаары турган иш. Эркиндин жубайы Аселдин келбети келишкен сулуу жана анан да мээримдүү. Айылдын орто мектебинде мугалим болуп иштегени менен айлыгы аз болгону аз келгенсип, балдардан колу деле бошобойт. Негизи эле аял кишинин жасаган иши майда, анан көзгө көрүнбөйт жана билинбейт эмеспи. Ошол себептен Эркин кошумча жумуштарга да чыгып, соода сатык жагынан да иштей калат. Мурунку күн ысык эле, түнү азга жаан жаап өткөнгөбү, эмнегидир эртең менен эрте турган Эркинде таңкы салкын абанын жели бетин аймалап өп, азга чыйрыктырган болду. Айткандай кечинде айылдан шаарга келген, кардар алып, сыртка чыгып келип бети колун жууп, таңкы наарды таткан болуп, адатынча кифирге нан малып жеп, куюлган чайга сүттөн баса куюу ишти да чоң жумуштан калып жаткансып, шашыла басып келип машинасын оталдырды. Машина бир саамга оталып турду. Бул арада Эркин салондун ичин тазалап, сыртын сүрткөн болуп, качан мотор калыбына келип суу ызыган кезде артка айдап дарбазадан чыкты да, кайра дарбазаны жаап, бир саамга турду. Эч нерсени унуткан жокмунбу дегенсеп. Эркиндин эрте турганынын себеби таксисттер автобекетке келип, кагазга жазылып, кезекке турушпаса ортодо келишпестик мамиле көп болот. Ооба, тартип болбосо да болбойт. Андыктан өздөрү келип, ар бир таксист келген убактысын жазып, кезекке турган адатка айланган. Эркин машинасын жаңы гана ордунан жылдыраарда кол телефону шыңгырап калды. Дароо алып учурашканда эле тааныштардан бирөө Эркинге шаардан айылга анча чоң эмес жүк жеткирүү тапшырмасын айтып, өтүнүп калды. Мындай учур анда-санда эле кездешпесе, көп учурда мындай буйрутма боло бербейт. Андан дагы 4 кишинин акчасын төлөмөй да болуп сүйлөштү. Ошентсе да Эркин айтылгандареке келип жүктү алып, автобекетке келип, жанына жүргүнчү кылып 2 кызды салып алды. Жалгыз кеткенде эмне деген ойдо. Алыс жолдо жалгыз жол жүрүүдө адамды кыйнап жиберет эмеспи? Шашылыш болгон үчүн башка киши алган жок. Алса деле болмок. Бирок таксисттер киши талашып беришпейт. Жана да кезек күт деп талап коюшары турган иш. Убакыт чоң шашкеден ооп, күн ылдыйлап уясына карай жакындап калган кезде айтылуу той ашуунун белине келишти. Шаарда күн жылуу болгону менен бул жакта күн соок, кар аралаш жамгыр жаап,
жолдун көрүнүшү начар экен. Негизи эле ашууда дайыма жаан же кар жаап турган, бул илгертен бери келе жаткан аба ырайынын адаты. Эркин ашуудан ашып туннелдин аркы өзүнө чыгып токтоду. Себеби салондогу эки кыз суранган эле, токтотуп коюңузчу деп. Ооба, жүргүнчүлөр дайыма туннелден чыгышканда айдоочуга дайыма токтоп эс алууну өтүнүшөт. Эки кыз нары басып кеткенде Эркин алдыңкы машинанын арт жагында эки жигит катуу кыжылдашып жатканын байкаган. Бирок аларга анча деле көңүл бурган эмес болчу. Себеби бирөөнүн ишине кийлигишкенде не пайда? Машинанын терезелерин сүрткөн болуп алаксып турганда эки кыз келип салондон орун алып отурган кезде алдыңкы машина ордунан катуу козголду. Жөн чоң байгеден калып жаткансып. Машина катуу жүткүнүп ордунан жылганда арткы багажниктин үстүндө турган сумка жерге кулап түшкөнүн Эркин дароо байкап, машинадан түшүп келип сумканы алса, ичи толтура акча. Ар кандай түрдөгү валюталар, түрмөктөлгөн долларлар, курсу кымбат евролор. Акчаны көргөндө Эркиндин эле эмес, эки кыздын дагы көздөрү чачырай түштү. Акча, эмнени гана кылбайт. Ушул жашка келгени Эркин эле эмес, тиги эки кыз да мынча көп суммадагы акчаны колдору менен кармамак турсун жакын жерден көрүшкөн эмес эле. Дароо салондогу үчөөнүн ниеттери бузулду. Бирок Эркин мынча чоң акчанын жүгү оор экенин ойлоп, машинасын катуу айдап, алдыга кеткен машинаны кууп жөнөдү. Себеби тиги эки баланы аяды. Андан дагы аларды кубантууну да ойлоду. Канчалык катуу айдаганы менен тайгак жолдон абдан абайлап, аралыкты сактады. Тиги алдыда кеткен машина деле анча узай элек экенин байкап, жакын келип машинанын светин күйгүзүп, сигналын берсе да алдыңкы машина токтобой, кайра катуу айдап, жеткирбегенге аракет кылып качып жөнөдү. Эгер алар акчаларын алып келе жатышканын билишсе, анда мындай мамиле жасашпайт эле. Салондогу эки кыз жан алдар калбай, «Байке, сиз өз милдетиңизден кутулдуңуз. Тигилер өздөрү качып жатышса эмне кубалайсыз? Андан көрө бул акчаларды тең бөлүп албайлыбы? Алар эч нерсени деле билишпейт», деп жан үрөп сүйлөп, ар нерсени айтып, өз ойлорун айтып келе жатышты. Эркин эки кыздын айткан сөзүнө көңүл да бурган жок. Күндүн суугунан дагы алды жактан бет алдыны жаба жааган кардын тоскоолуна карабай, Эркин жан ала калбай алдыңкы машинадан караанын үзбөй келе жатты. Бир кезде машина тайгаланып кетип, аз жерден жолдун четине чыгып кете жаздады. Эркиндин көп жылдык тажрыйбасы болгон үчүн гана машинадагылар кырсыкка учураган жок. Машина улам мылдыйлаган сайын жолдун бурулуштары азайып, тезирээк айдаганга мүмкүнчүлүк болгону менен тайгак жолдон абайлабаса да болбойт эле. Жолдо карата Эркинде ар кандай ойлор пайда болду. Бул акчаны өзүмө алып алсамчы? Тамды оңдоп, балдардын кийим кечесине жеткирем. Бирок адамдык абийери жол бербеди. Жок, бул арам акча бирөөнүн мээнети, бирөөнүн акысы деп өзүн өзү токтотуп, жолдон көзүн албады. Жана алдыңкы машинадан калып калбаш үчүн болгон аракетин жасап, кубалап келе жатты. Бир убакта суусамырдын түз жолуна жеткенде айлана күүгүм тартып караңгы боло түштү. Күздүн күнкү күндүн кыска күнү тез эле өз вазыйпасын аткарып, күн уясына кирди. Болду, караңгылык пардасы тартыла турган иш. Себеби кара булут каптаган асмандын дагы түнөрүп турганы айланага күүгүм тартуулап турду. Эркин алдыңкы машинага жакын келип, дагы машинанын жарыгын күйгүзүп өчүрүп, алдыңкы машинага токто деген белгини берди. Бирок тилекке каршы алдыңкы машина кайра машинанын ылдамдыгын көбөйтүп, алыстап кеткенге аракет кылды. Эркин эч ак эле кубалап жетмек, бирок карама каршы келаткан машиналардын тоскоолу тийип жатты. Андан дагы узун болуп чубалган фуралардын көптүгү дагы абдан тоскоолу болуп, катуу айдаганга мүмкүнчүлүк болбой жатты. Суусамырдын жолу түз болгону менен тайгак жолдо кыбыраган машиналар тим эле кыядан чурган койдой тизилип алганыча. Ошол учурда акчаны түшүрүп салышкан алдыңкы машинадагылар ачык эле сөгүнүп, артынан кууп келе жаткан машинага ачуулары келип, жеткирбестин амалын кылышып, улам артка кылчактап карап келе жатышты. Алардын бири Канат орто жашка барып калган ичи таар, ач көз бизнесмен. Экинчиси анын жардамчысы ишенчек жигит, аты Артур. Канат бул акчаны мыйзамсыз жол менен тапкан. Эми аны башка шаарга жеткирип, бир курулушка колдонуу үчүн алып бара жатышкан эле. Артур жардамчысы болгон үчүн гана Канаттын тапшырмаларын аткарып жүргөнү менен экөө жолдон келишпестик мамиледе уруша кетишкен болчу. Андан дагы Канат акчаны алып чыгып, эмне максат менен багажниктин үстүнө койду, аны өзү деле билбейт. Кыскасы, Артур экөө шаардан чыгышкандан бери келише албай, чоң акчанын кесепетинен кери мурайтышып, кабактары бүркөө,
Анан дагы жагымсыз сөздүн күчү экөөнү эки башка ойго жетелеп келе жатканда артынан кууган машинага алаксып, баштагы уруштарын эстен чыгарып, кууп келе жаткан машина акчаны тартып алуу үчүн келе жатат деген жаман ойдо болушту. Бир убакта Эркин машинасын токтотту. Себеби дворниги иштебей калгандыктан айласы жок токтоого туура келди. Бирок тез эле аны оңдоп, кайра машинасын жылдырган кезде алдыңкы машина эчак эле узап кеткенге үлгүргөн эле. Канат менен Артур акча салынган баштыкты жоготуп алгандарын байкабай, кафеде чай ичип отурушуп, качан гана тамакка акча төлөп сыртка чыгышканда Эркин жакын келип токтогондо Канат машинаны тааный калып Артурга кайрылды. «Жанагы бизди кубалап келе жаткан машина. Жүрүп барып эсине келтирип коелу», деп алдыга кадам таштады. Бул убакта Эркин эч жаман ой жок. Машинадан жаңы түшкөндө Канат жакадан алып: «Эй, сага эмне керек? Кыйынсыңбы? Кыйын болсоң бирге бир чык. Эмне бизди кубалайсың? Биз сага эмне кылдык?» деп ачуулуу уюн катканда Эркин күлө карап: «Жанагы алдыңкы машинадагылар силер белеңер. Эмне токтобой качтыңар? Силерди кубалап келе жатып аз жерден жолдон чыгып да кете жаздадык. Баса, силер эч нерсеңерди жоготкон жоксуңарбы?» деп суроо салганда гана Канат эсине келе түштү. Себеби машинадан акчаны алып чыкканын билет, бирок кайра машинага салганы эсинде жок. Дароо Эркиндин жакасынан колун бошотуп, машинасын көздөй чуркап машинага жетип, арткы орундуктан акча салынган сумканын жок экенин көрө сала, өңү бузулуп, купкуу боло түштү да бир орундан жылбай, нес болуп катып калды. Мына чоң акчанын күчү. Ушул аз убакыттын ичинде эмне деген гана ойлор башына келип кетпеди, жана эмнени гана ойлогонго жетишпеди. Ат тең акчанын күчү. Канат дароо эсине келип алдыга кадам таштап Эркиндин жанына келди. «Эй, биз жоготкон нерсе сендеби?» деп берилүү менен сурады эле Эркин. «Ошол силер жоготкон нерсени берип коюш үчүн кубаласам качып кетпедиңерби?» деп машинадан сумканы алып чыгып бергенде Канат ушундай бир ыкчам кыймыл менен Эркиндин колунан сумканы жулуп алды да ичин ачып, акчаны текшерди. Баары ордунда экенин көрө сала жеңил дем алып, Артурга карап өңүн бузуп: «Сен эмне мынчалык калтырайсың? Акча ордунда экен», деп үнүн шаңдуу чыгарды. «Эй, сен эмне мынча калтырайсың? Акча ордунда экен», деп үнүн шаңдуу чыгарды. Артур болсо уялганынан жер карап Эркинден кечирим сурады эле. Эркин колун шилтеп: «Мен эмнеге кап болмок элем? Андан көрө акчаңарга сак болгула. Ушунча чоң суммадагы акчага да кайдыгер мамиле жасайсыңарбы?» деп жагымсыз жылмайды. Себеби экөөнүн кубанган жакшы мамилени күткөн эле, бирок андай болгон жок. Канат чөнтөгүнөн 200 сом алып чыгып Эркинге сунду. «Эй, мейлиним, убара болгонуң үчүн. Бул сага чайпайга», деп айтты. Тим эле чоң суммадагы акча берип жаткансып. Анын бул кылган кылгынан эле начар адам экенин дароо байкады. Айласы жок колуна берген акчаны кармап, Канатты тигиле карады, жагымсыз көз караш менен. Анткени Эркин чынында мындан чоң алам деп күткөн. Мына тапкан пайдасы. Жанынан түңүлүп тайгак жолдо жан үрөп кубалап келип, акчаны бергендеги абалы узун сабак кептин башын козгоп, бир ордунда жылбай туруп калды. Тигил керсейген неме уялбай, болгону 200 сом бергенине абдан таң калгандан дагы, ал сунган акчаны алгандан уялып, бирок ичинен мейли, буга дагы тобо дейин, мындан кайтпаса дагы башка жактан кайтып калар деп ойлоду. Эгер бул акчаны бербей кетип калса эмне болмок? Айласы жок акчаны алды да, жок дегенде ыраазычылык сөзүн айтып койсо болмок деп ичинен күбүрөнүп артка бурулду. Бир жакта бул окуяга күбө болгон Канаттын жардамчы жигити Артур уялгандан араң турду. Ушул жерден дагы Канаттын ичи тар, колунан жакшы нерсе келбесине даана көз жетти да, жакын келип жагымдуу жылмайып, Эркиндин телефон номерин жазып алганга үлгүрөп: «Мен сизге сөзсүз байланышка чыгам», деп ишенимдүү үн катып коштошуп, колун сунду. Ал ушул кыймылы менен шеригинин жасаган ишинен уялганын билгизип, салондон орун алганы шашыла басты. Себеби жанындагы шериги шаштырып жаткан эле да. Ал эми салондогу эки кыздын ачуулары келгени алардын жүздөрүнөн эле билинип турду. Себеби алардагы чоң акча алып калса, биз менен бөлүшөт деген ойдо болушкан. Чоң акча бермек турсун, кош көңүл мамиле жасагандарына нааразы болушуп, Эркинге кайрылышты. «Байке кап, бекер эле иш болду. Буларга сый жарашпайт тура. Эгер акчаларын жоготуп алышса эмне болмок? Биз ойлодук эле сизди чоң сыйлык алып, биз менен бөлүшөт деп». Эркин машинасын айдап жол карап келе жатып: «Кыздар капа болбогула. Мындай жакшылык бирде болбосо бирде кайтат.
Тиги бала абдан терс кыял, акчага жетпей жүрүп жетсе керек. Бирөөнүн акысына кирип байыган кишилер кара мүртөз болуп калышат. Биз жакшы иш кылып, адамдык милдетибизден кутулдук. Кытай элинин айтылган бир кээби бар. Бекер табылган 1 сомдон корк деген. Жанагы акчаны үчөөбүз бөлүшүп алганыбыз менен анын аягы жаман болмок. Андыктан биз ага капа деле болбойлу. Деп айтканда Жазгүл кепке кошулду. Ай жок байке. Балким ал акча менен бизге чоң рызкы болмок беле, ким билет. Себеби ал акча бекер биздин колго келген жок. Тээ илгери бир кедей киши кербендер жүргөн жол менен келе жатып, бир тулуп алтын таап алыптыр. Ал алтын кимдин алтыны экенин билбейт. Эки жакты элеңдеп карайт. Ким түшүргөн? Кимдин алтыны сурайын десе эч ким жок. Анан акырын жолдон чыгып башка жолго түшүп үйүнө келет да алтынды катып коет. Анткени алтындагы үйүнө байыралысын үчүн аны эстен чыгарып катып койгон экен. Ал киши анан таап алган алтынга кеминде 1 айдан ашык убакыт тийбейт. Бирок алтын жоготкон кишилер жөнүндө деле эч кимден эч кандай сөз укпайт. Укса берейин деп ойлойт. Акыры алтынды эби менен колдонуп, мал сатып алат, үйүн оңдойт, ошентип чоң рызкыга туш болуп байып кеткен экен. Биз дагы тиги акчаны 2 айдай бир жерге катып коюп, кийин колдонсок балким бизге дагы рызкысы койт беле, ким билет. Бул сөздү укканда Эркен кабагын чытып, анда биз тиги 2 баланын тагдырына балта чаап алат болчубуз. Анткени экөө бул акчанын азабынан абакка түшмөк, үй бүлөсү бузулмак, аң сезимдерине доо кетмек жана чоң азапка калышмак. Андыктан биз ал акчаны эстен чыгарып коюп, жараткан берген рызкысы менен эле күнүбүздү өткөргөнүбүз туура. Деп оюн айтканда Жазгүл дагы сөздү өзү алды. Байке, бир жагынан сиз да туура сөздү айттыңыз. Бирок алар дагы ошол азаптан кутулткан сизди ыраазы кылып коюшса болмок. Тиги начар адамдар окшойт. Эгер жакшы жердин балдары болушса, анда бизди кафеге киргизип сыйлап, колубузга акча карматпак, эмгекти баалап. Эмне болгон күндө дагы сиз абдан чоң иш кылдыңыз. Тигилер ыраазы болбосо дагы мына биз ыраазыбыз, деп сөзүнүн аягына чыкпай алды жакты көргөзүп, байке тиги кафеден тамактанып алсак кандай болот? Деп сунуш киргизип калды. Эркин макул болуп кафеге келип токтоп, үчөө чайга отурганда, Эркин тиги бала берген 200 сомго суусундук алып келип, ортого коюп, бул суусундукту жанагы акчага алдым. Бирге күбө болгон акчаны тең бөлөлү. Деп айтканда Жазгүл менен Назгүл күлүп, тим эле койсоңуз болмок деп Эркинге ыраазы болушту. Себеби аз суммадагы акча болсо дагы ортого салганы эки кыздын көңүлдөрүн көтөрүп жакшы ойго жетеледи. Негизи эле адамдын кандай адам экени анын пейилинен билинет. Пейили жакшы адам эч качан жаман болбойт деп тээ илгертен бери айтылган кеп бар. Назгүл менен Жазгүл аз убакыттын ичинде пейили тар, анан пейили кенен адамдын жоруктарына күбө болушуп, жашоодо ар түрдүү адамдар жашаарына дагы бир жолу ой жүгүртүп коюшту. Кафеден чыкканда эч маанилүү сөз деле болгон жок. Машина кара жолдо өз кызматын аткарып, зыпылдап жүрүп келе жатты. Салондогу 3 тагдыр өз ойлору менен алек. Барган сайын жол өйдөлүш тартып, машина Алабел ашуусуна жакындап келе жатты. Билинбегени менен бул ашуунун мойну узун, анан бийик. Эки тоонун ортосу менен кыйла жерди басууга туура келет. Анткени менен караңгыда жол жүрүү чынында эле кыйын. Маңдай жактан келе жаткан машиналардын жарыгы көзгө чагылып, абдан зыянын тийгизет. Алабелдин кырына чыкканда бурганактаган кар жаап, ыркыраган шамал адатынча ышкырып турган эле. Кышында бул жерди шамал карды үйлөп, жол жүргөнгө тоскоолун тийгизет. Бирок жайдын ысыгында абдан мээлүүн болуп, көңүл көтөрөт. Чычкан капчыгайынын ичине келишкенде тынчтыкты бузуп, Назгүлүн чыгарды. Чычкан капчыгайынын ичи кандай гана кооз. Эгер башка эл болгондо бул аймакты көрктөндүрүп салат беле, ким билет. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, биздин элдин кандай кооз жерлери бар. Чоңдор өз кызыкчылыгын ойлогон үчүн эч нерсеге көңүл бурулбай калды. Деп айтканда кеп учугу саясатка барып да калды. Эркин астагына жол карап бара жатып, билесиңерби, тээ илгертен бери айтылган кеп бар. Аял башкарса чөлгө, эркек башкарса төргө деген. Кайран союзду башында калыбар башкарган Горбачев кайда барбасын аялын ээрчитип барып жүрүп таратып тынды. Бул эми болуп өткөн окуя экенин эч ким тана албайт. Анан туңгуч ажообуз такка келип, аялы Кыргызстандын отдел кадрына айланып болгон системаны бузуп кетпедиби? Эгер туңгуч ажоонун аялы ишке киришпеген болсо, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт беле, ким билет. Эл башкара албаган элди бузат, ат бастыра албаган жолду бузат болуп, элибиздин пейили бузулуп, ар ким өзгөмөчүнө гүл тартуу менен алек болуп калса, кайдагы өнүгүү болот эле? Тигинтип борбор шаарыбыз чоң кыштакка айланып, жер сатуу менен алек болгондор бир эле жерди канча кишиге сатып, азыр эмне деген ызы чуу болуп жатат. Кече бир таанышым шаардын четиндеги бир жаңы коруштан жер алса,
Ал жер талаш жер экени билинип азыр сотто жүрөт. Ушул эми жакшыбы? Анан кантип өсүп болот? Сөздү Жазгүл алды. Туура айттыңыз. Тартип болмойун эч качан өсүп болбойт. Мен жакында Европа өлкөлөрүндө болуп келдим. Ал жакта мыйзам чегинде иш болгон үчүн өсүп жатканын байкадым. Мыйзам ишке кирмейин өлкө өспөйт. Сөз кызуу талкууга айланып, эмне болуп Токтогул шаарчасына кирип келишкенин билбей калышты. Бекер айтылган эмес да, узун жолду сөз кыскартат деп. Жагымдуу сөздүн керемети адамдын маанайын көтөрүп, жакшы ойго жетелерин ким танат? Анын сыңары эки кыз көптөн бери тааныштардай жакшы маанай менен коштошуп, түшүп калышты. Бул күнү Эркин үйүнө шаңдуу келди. Себеби тапшырылган буюмду жеткирип, андан дагы чоң сооп иш кылганына кабагы ачык, эмнегедир алдыда жакшы кабар күтүп тургансып көңүлү бир нерсеге ток. Бул убакта баягы жаап жаткан кардан дайын жок. Аба ырайы ичага ачылып, асманда жылдыздар жымыңдап, түнкү көрүнүш өз нугунда. Эркин машинасын токтотуп үйгө кирсе, Россиядагы иштеп жүргөн баласы Талант келип калыптыр. Баласын сагынып жүргөн эле. Уулу менен жакшы маанайда учурашып, анан даамга караган кезде колуктусу Асел. Эркин, бизде жакшы жаңылык бар. Жоголуп кеткен баягы жылкыбыз табылды. Асаке байкенин үйүрүнө кошулуптур, деп айтканда Эркин кубанып, жакшы болгон турбайбы? Эми кайдан издейм деп аттым эле. Буйруктуу мал жана буюм жоголбойт деп айтылган кеп бар, деп кабагы ачык үн катты. Тасмал кенен жайылып, Эркин үй бүлөсү менен бапырап, кечки тамакка олтурушканда Асел узун сабак сөзгө кирди. Эркин, менде дагы бир жакшы жаңылык бар. Бүгүнкү күн биз үчүн абдан жакшы күн болду. Себеби уулубуз алыстан келди, жоголгон жылкыбыз табылды. Менин айлыгым көтөрүлдү. Бүгүн директор жыйналыш жасап, 5 мугалимди мактады. Алардын арасында мен бар болуп, 5-өбүзгө акчалай сыйлык бериле турганын айтты. Билесиңби, өткөндө мектептер арасында мелдеш болуп, биздин мектептен катышкан окуучулар жакшы жыйынтыкка жетишип, директор жогору жактан жакшы сөз укса керек. Кызыгы менин классымдан 3 окуучу катышса, 3 тең алдыңкы сапка илиниптир. Андан дагы кызыгы жакында республикалык мелдешке катышканга жолдомо алып, борборго барат экенбиз. Эркин күлө карап, Асел, дарак бир жерден көгөрөт деп бекер айтылган эмес. Мугалимди кесибиңди таштаба. Мугалимди кесипти таштап, бизнеске кеткендер деле жакшы болуп кете коюшкан жок. Ушул ишиңдин аягына чейин иштей бер. Эми сөздү уулу алды, кыска жөтөлүп алып. Ата, эми менин жаңылыгымды угуңуз. Иштеген ишимден мени көтөрүп, айлыгымды жогорулатып берген жатышат. 2 аптага араң уруксат беришти. Андан дагы чет мамлекетке командировкага барганга да жол ачылып жатат. Баргандан кийин 2 апта окутушат да анан башка ишке кирмей болдум. Кыскасы, иштерим жакшы жагына болуп, чоңдордун көңүлүн таптым. Бул сөздү укканда Эркин уулуна карап, жакшы болгон турбайбы? Жашоодо адам баласы болгон жаманбы, жакшыбы, бардык нерсенин жакшы жагын өзүнө кабыл алса, иш оң жакка бойт. Андыктан дайыма жагымдуу нерсени гана ойлонуш керек, деп бир маанилүү сөз айтарда телефондун үнү оюн бузуп, ага алаксып калды. Сөздү убагында айтпаса, атасы өлөт деп айтылгандай, айта турган сөз өз учурунда айтылбаса, күчү жок болуп калар да анык. Телефон менен 15 мүнөттөй убакыт сүйлөшкөн соң, Эркин айта турган сөзүн айтпастан, такыр башка сөздү айтты, колуктусуна карап. Ушунчалык чарчадым, төшөк салчы, жаным жер тартып турат, деди. Ошентип бул күн Эркиндин үй бүлөсү үчүн абдан жагымдуу күн болуп, көңүлдөн орун алып, эсте кала турган жаңылыктар менен коштолду. Себеби бир сумка акча таап алгандан дагы жоголгон жылкысы табылып, Асел ишинен жагымдуу көрүнүшкө туш болсо, алыстан Талант дагы келип калганы кантип эсте калбайт. Жашоодо бардык нерсе убактылуу. Алсак жаш кез, жасап жаткан иш, уруш талаш, жарашуу, жашоодо кайталанган көрүнүштөр менен жашоо сапары уланып, жаш картайып, жаңы эскирип, убакыт өтө берет белем. Эркин адатынча эле эл ташыган иш менен алек болуп, өмүрүн жолдо өткөрүп, ар кандай адамдар менен сапарга чыккан ишин улантууда. Чынында эле үйдө олтура албай кетет, ичине чыкпаса. Кээде жол жүрүп чарчаган кезде ушул ишти таштайм деп коет да, 2 күндөн кийин кайра эле жолго чыгат. Көрсө, адам баласы көнүп калган ишин таштай албасы да чын белем. Ошол себептен чарчаганда, ишке берилүү менен мамиле жасаганда убактылуу экенине турмуш өзү күбө. Күн ысык, жай мезгилинин так ортосу. Ысыкта эч кимдин иш кылгысы келбейт. Андыктан жол жүрө турган кишилер да сапарга кечки салкында чыгары турган иш. Автобекетте кардар күтүп турган таксилердин карааны көп. Негизи эле таксистердин чыдамы аз, сабыры жок келет. Анткени
өтүп бара жаткан адамдардан сурай беришет. Бул жака барасызбы деп. Бара турган киши өзү келерин билишет. Бирок чыдамы жок таксисттердин ары бери басып ар кимден сураган адаттарын Эркин башынан жактырбайт. Убакыт бешим намазынын убагына жакындап калды. Таң эрте келип кезекке турган Эркинден али кезеги келмек турсун. Болгону 2 гана машина кетип, дагы 5 машинадан кийин кезек келет. Айлана мемиреп тынч, күн ысык. Улам барып суусундук сатып келип ичип, курсак суусундукка толуп, эч нерсеге көңүлү жоголтурганда айылдагы кошунасы келип калды да ала кет. Эркин кош көңүл: "Күтөм десеңиз ала кетем, бирок азыр менин кезегим келе элек" деп айтканда тиги кошунасы күлө карап: "Ай, күндүн ысыгы кантет, кечки салгында кетебиз анда. Азыр эч кимдин жолго чыккысы келбей үйлөрүндө жатышса керек, ысыктан качып" деп жүйөлүү сөздү айтып, салондон орун алды. Эркин кошунасына эч каршы сөз айткан жок. Экөө машинанын салонунда бир топко өз ойлору менен алек болуп отуруп калышты. Кээде адамдын эч нерсени кыртышы сүйбөй, сөзгө сараң тартып да калган учуру көп кездешет. Экөө үн катпай олтурушканда Эркиндин телефонуна бейтаныш номерден чалуу келип калды. Эркин адатынча кардарлар болсо керек, айыл жака бир нерсе бере тургандарго деген ойдо телефонду алса, чоочун үн салам айтты. Учурашкан соң билди. Телефон чалган баягы акчаны жоготкон жигит Артур экенин. Артур сылык сүйлөп, Эркиндин абалын сурап, качан гана шаарда экенин билген соң жолугушууну сунуштап, азыр келе аласызбы, Жибек жолу көчөсүндөгү Файза кафесине деп айтты да, Эркин жооп айтканча телефонун өчүрүп салды. Мындайда качан адам баласынын оюна жакшы нерсе келчү эле. Дароо ою бузулуп, эмне кылышты билбей калды. Себеби баягыда силер мынча акчаны алып коюп турсуңар деп, күнөө койсо эмне кыла алам деген ойду дароо ойлоп, кап, айылда мындай эле койбой деп айтып жибергенде, кошунасы кызыга суроо узатты берилүү менен: "Бул ким?" деп. Адам баласы капа болгондо дароо өңү бузула түшөт эмеспи? Эркин берилген суроого жооп бергенге ашыккан жок. Ойго алаксып бир азга турду да, анан кошунасына кайрылды. 3 жашка улуу болгон үчүн байке деп: "Туку байке, мени менен барып келиңиз. Эмне болгон күндө дагы жанымда болуңуз" деп аны өзүнө бел тутуп, машинаны уталдырды. Тукудан жооп күтпөстөн. Айткандай Тукунун өз ысымы Турдубек. Үйүндөгүлөр эркелетип Туку деп коюшкандыктан айыл эли баары Туку деп аташат. Туку орто бойлуу, учурунда күрөшкө катышып, облус боюнча алдыңкы орундарды багындырган чымыр денелүү, жашы 50 барып калган жигиттик кезден өтүп, орто жаштагы кишилердин катарын толуктап калса да, өз жашынан жаш көрүнөт. Убагында келгели келип, элге алынып кадырлуу эле. Себеби мушташ жагынан да алдына киши салчу эмес. Ага жараша абдан калыс болуп, анча-мынча маселени туура чечкени үчүн эл оозуна алынып, айыл элинде азыр дагы кадыры бар. Эркин жолукчу жерге келгенге чейин ар кандай ойлорго алаксып, Туку берген суроолорду да жоопсуз калтырып деле үн катпады. Санаа адамдын акылын курчап алганда эч нерсеге көңүл бурбай калары турган иш. Мындай учурда сагындырган гүлүн көздөй бара албай, сайда бир күн соолуйт экен агалбай деп айтылгандай, Эркин соолган гүлдүн кейпин кийип, өңү гер сары тартып дароо өзгөрүлө түштү. Берилген суроого жооп ала албаганына Туку туура түшүнүп үндебеди. Башка бирөө болгондо эмне жооп бербейсиң деп кине коет беле. Айтылган дарекке келишсе, машина кое турган жер жок. Бир топко орун таппай, Ташкент көчөсү тараптан араң орун таап токтотуп, экөө ээрчише басып кафеге киришкенде, элдин көптүгүнөн олтурганга орун жок. Кезек күткөн кишинин саны арбын. Эркин таң калды. Себеби жакын жерде толтурак кафе, бирок элдин баары бул жакта кезекте турганына кызыгуусу артты. Бирок эмнеге мындай экенин Эркин ойлогон жок. Болгон дити Артурга жолугуу, жана ал эмне максат менен чакырды, болгон акыл эсин элип алды. Бир жагынан чынында мындай жерге сыйлаш үчүн чакырат адамды. Эгер чырлуу болсо башка жака чакырмак деп да ойлоду. Бирок чоң акчанын жүгү баары бир жакшы нерсени ойлогонго түрткү бербейт белем. Эркин ичинен эзиле берди. Оюн бир жерге топтой албай. Ичкери киришкенде төр жактан Артур орун алып күтүп калган экен. Колун жаңсап, мында келгиле деп чакырды. Эркин дароо анын кебетесине көз токтотуп карап алды да, анан азга өзүнө келген болду. Себеби жаман ой менен чакырсам интип, жакшы маанай менен кабыл албасын да учкай ойлоду. Аралык жакындап, кол алышып учурашкан соң, Артур орун көрсөтүп отургула деп колун жаңсады. Орундукту көргөзүп жакшы маанай менен кабыл алды. Кафенин ичи ызы чоо. Эл көп жерде албетте ар кандай сөз чыгара турган иш. Артур менюну сунуп: "Эмне тамакка буйрутма бересиңер?" деп сылык үн катты. Эркин менюну караганы менен ою дале оңоло койгон жок. Качан тамак алдыга келгенде гана
сөз кезеги уланып суроо берилди. Ишиңиз кандай, Эркин байке? Дегенде Эркин аста гана кыска жооп берди. Жакшы деп. Турдубек эч үн каткан жок. Бирок Эркин эмнеге кабагын чытып олтурат, ага акылы жете бербеди. Андан ары жарытылууда эле сөз уланган жок. Тамак желип жатканда урушуп кеткен адамдардай унчугушпай отурушту. Бир кезде Артур сөздү өзү алды. Атайын коюлган жумшак кагаз менен оозун сүртүп алып, Эркин байке, бизди кечирип коюңуз. Мен сиздин ак көңүлдүүлүгүңүздү, чынчылдыгыңызды, адамдык бийик сапатыңызды бааладым. Билинбеген менен кандай чоң ишти жасадыңыз. Аны айтып сөз менен жеткире албайм. Ошондо Канат байкенин кылган иши такыр туура эмес болуп калды. Айтмакчы, сиздей таза, адамдык сапаты бийик адамдар көп болгондо андай жашоо тез оңолот эле. Чынын айтсам, ошол окуядан бери мени тынч алдырбай койду сиздин жасаган жакшылыгыңыз. Эгер сизден башка бирөө болгондо анда азыр эмне күндү көрөт элек да, эмне деген азапты тартат элек деп айтканда гана Эркиндин кабагы ачылып, ичкен тамагы кекиртегинен нары өттү. Себеби баятан бери бул бекер тамактын артында эмне деген сөз жатканына акылы жетпей турган болчу. Эч күткөн эмес, Артур минтип сыйларын жана ал ишти эч агыла эсинен чыгарып да койгон болчу. Эми гана тамакка берилүү менен карап, Артур, чын эле ошондо силерди кубалап келе жатып, аз эле жерден калган элек. Жол тайгак эмес беле? Машинам тайгаланып жолдун четине барып, кургак жерге сүрүлүп барып токтоп калбаган болсо, эмне болот элек? Деп өткөндү эстеп, берилүү менен айтканда Артур күлүп, биз сиздин кубалап артыбыздан түшкөндө акчаны билип калып, артыбыздан аңдып келе жаткан адамдар болуш керек деп ойлодук. Ошондо оюбуз жаман бузулган эле. Эгер жаныбызда куралыбыз болгондо токтоп атып да салат болчубуз. Анткени чоң акчанын күчү ар кандай ойлорду ойлогонго түрткү берерин ошондо билдик. Анан дагы шеригим Канат байке такыр башка кептин учун айтып, мени да өзүн да жагымсыз ойду ойлогонго түрткү берип салды. Көрсө адамды сөз башкарат белем, сөздүн күчү кандай гана адамдын оюн бузат же оңойт. Качан гана сиз акчаны бергенде дароо сиздин жакшы адам экениңизди билип, биздин санабыз тынды. Жолдон Канат байкеге деле айттым, бекер кылдыңыз, жок дегенде 1000 сом берсеңиз болмок деп. Негизи жашоодо пейили жаман киши эч качан жакшы ийгиликти жарата албасын билдим. Жана ошол окуя мага сабак катары эсимде калды. Канат байкенин ордунда башка киши болгондо анда такыр башка иш болмок. Жана акча дагы жерге түшүп калмак эмес, деп бир нерсеге капа экенин ушул айткан сөз менен билгизип алды. Анткени жакшы маанай менен сүйлөп жатып, дароо үнү бузула түшкөнү бирөөнө капа болгондон белги берди. Эркин сөздү бөлдү. Ошондо жанымда 2 кыз бар болчу. Алар дагы силердин жасаган жорукка абдан нааразы болушту. Жана биз жол кыскартканча кеп учугун чыгарып, бир топко силерди талкууга алдык. Чын эле акчаны бербей үчөөбүз бөлүп алсак деле болмок. Бирок ага менин дитим жол берген жок. Деп алдындагы уйгурлар жасаган лагмандан маашырлана жеп, кабагы ачык сүйлөдү. Адамдагы жагымдуу маанай ичтен кандай уккулуктуу сөздөрдү алып чыгат. Сөз кезегин эми туку алды. Сөздүн маанисин түшүнгөн соң, ооба, тегилгери мен да жаш кезимде Жалалбатта окуп жүрүп, сабактан чыккан соң паркка келип көлөкөлөп олтуруп, эс алчу олтургучка отурганы жатып, бир анча чоң эмес кара сумканы таап алдым. Бирөө олтурган жерин унутуп кете берген окшойт. Ичи толуу акча жана кагаздар бар экен. Аны алып кетсем деле болмок, бирок ага дитим жол берген жок. Студент кезим курсак ачкалы, ниетим бузулуп, жарым саат күтөм, анда эч ким келбесе анда алып кете берем деген ойго такалдым. Бир жагынан жоготкон кишиге боорум ооруп, аны күтүп турууну да эп көрдүм. Арадан бир аз убакытта алаңдап, жашы 35-терге барып калган, сыйда кийинген киши улам бир жерди карап, кабагы салыңкы, баалуу нерсесин жоготкону жүзүнөн билинип келе жатканын алыстан эле көрүп, сумканы жоготкон киши ошол экенин айттырбай эле билдим. Алиги сумканын ичинде акча эле эмес, баалуу кагаздар да бар экенин эч эле байкагам. Мен куулук кылып ал кишиге келгенге чейин сумка кичине болгон үчүн өзүм көтөрүп жүргөн дипломаттын ичине салып койдум да анын жакын келишин күттүм. Бирок ал киши мага 5 метрдей жетпей кайра артка бурулуп кетти. Айткандай, ал кайсы жерге олтурганын билбей калса керек. Себеби эс алып олтурган олтургучтар катар тизилип тургандыктан тиги киши баамдабай калганда дароо билинди. Мен анын артынан басып бир топко келдим да анан жанына жакын келгенде салам берип учураштым да, байке, эмне болду сизге? Капа болгон түрүңүз бар десем, мени жактыра бербей, жолуң менен кете берчиним деп мени кагып койду. Ошондо мен абдан капа болуп, ага ачуум келип кетип калгым келди. Бирок сабыр кылдым. Тиги киши кайра артка басты. Мен аны бир топко карап туруп, такыр чыдабай калдым да жанына басып келип, байке, бир нерсе жоготтуңузбу? Жоготсоңуз айтыңыз, жардам берип калат чыгармын деп айтсам, мени жаман көз менен карап алды да, жактырбаган түрү менен карап өңүн бузуп, иним, эмне эле сен мени тескеп калдың? Жана эле айтпадым беле өз жолуң менен кете бер деп. Эмне тоскоол болуп жатасың деп дагы оңурагындаганда мен чыдабай кеттим. Байке, бир нерсе жоготкон киши элден сурап анан издейт. Билем мен сиз бир нерсе жоготконуңузду десем, мени башкача көз караш менен карап алды да, дароо өңүн оңдоп, жүзүндө жылмаюу пайда болду да анан, иним, сен туура баамдагансың.
Мен баятан бери кара сумка жоготуп кайда койгонумду билбей издеп жатам. Эмне сен аны көрдүңбү деп сураганда мен сиздин сырткы келбетиңиз эле айтып турат бир нерсе жоготконуңузду. Адам баласы керек болсо мал жоготсо да ар кимден сурап издейт. Сиздей болуп өз алдынча бушайман болуп ары өрү баса бергенден эч натыйжа чыкпайт. Караңыз, бул бак короонун ичинде канчалаган адамдар басып жүрөт. Алардын ичинен бирөө жарым көргөн чыгар сиз жоготкон сумканы. Сураган киши издегенин табат. Болбосо сиздин эмне издеп жатканыңызды ким билип коюптур? Мен сизге боорум сурасам эки жолу кагып койдуңуз. Балким мен же башка бирөө сизге жардамга келет чыгар деп айтсам гана тээ киши сөзгө келди. Иним акча жоголсо мейли. Бирок ал сумканын ичинде колхоздун баалуу документтери бар эле. Мен үчүн ал документтер жоголсо анда иштин бүткөнү. Балдарыма убал болот го. Жаш балдарым бар эле. Кайдан да бул жака келе калдым эле. Контордогулар түшкү тамакка кеткенден улам бул жака келгем убакыт өткөрүү үчүн. Бирок мен бул жактан жоготтумбу же башка жактан жоготтумбу так билбейм деп ачылып чындыкты айтканда мен аста гана байке адам баласы кандай эки жүздүү анан кандай орой келишет. Эмнеге берилген саламды да жакшы маанай менен кабыл албайбыз? Алгач мен сизге салам бердим, бирок сиз суз кабыл алдыңыз. Анан мен сиздин абалыңызды сурасам сиз мени кагып койдуңуз. Бирок сиз азыр менин сөзүмдү укканда баштапкы абалыңыздан кайтып, жагымдуу мамиле жасаганга өттүңүз. Эгер сиз жана эле мага ушундай мамиле жасаган болсоңуз, анда азыраак сана чегет элеңиз. Мен жана эле сиздин сумкаңызды таап алып көпкө олтуруп калдым, сизди күтүп. Алгач сиз мен олтурган столго жетпей кетип калдыңыз. Анан мен артыңыздан келип сизге айтайын десем кагып койдуңуз. Мындай мүнөзүңүз менен көп жакшылыктан куру каласыз деп сумкасын алып чыгып берсем, тиги киши ушундай бир кубанып мага кызыл түстөгү 10 сомдуктан бирди берди да кош кат рахматын айтып жолуна түштү. Ошондо мен акчаны алганыма эмес, тиги кишини кубантканыма ыраазы болдум. Жашоодо бирөөнө бакыт тартуулаган адам кандай бактылуу. Кимдир бирөөнө жардам берүү да жөн адамдын колунан келбейт. Аксак дагы асманды тепкиси келет деп айтылгандай, ар бир адам жашоодо бай жашагысы келет. Бирок жашай албайт. Анын себеби ар бир адам пейил ниетине жараша ырыскы таап жейт. Буга мисал катары сенин эле акча жоготкондо бирге болгон жолдошуңду эске алалы. Ал эмнеге сендей болуп эркинди сыйлап коюуну ойлобойт? Себеби анын ниети жарды. Бул сөздү укканда Артур туура айтылган сөзгө моюп, ойго алаксып, байке азыр сиз абдан маанилүү сөздүн башын айттыңыз. Ар бир адам сиз айткандай пейилинен табат. Жашоодо ниет пейилдин жакшысы түз жолго саларына сиздин айткан сөздөн улам билдим, деп тамакка карады. Тамактын даамы жакшы сөздөр айтылып жатканда көркүнө чыгат белем, дагы жакшы кулакта кала турган кептер айтылып, үчөө эски тааныштардай кеп оолуна кирип кетишти. Бир убакта Артур сөздү кыскартыш үчүн Эркинге карап, мен сизден кечирим сурайм. Жана сиздин ошондогу эмгегиңизди баалагым келди. Анткени сиздей жүрөгү таза адамдар, ал жана биз жакшы адамдардын баа баркын билбей келебиз. Жакшы адамдар дайыма адамдарга жакшылык кылышат, жана жакшы маанай тартуулашат. Айткандай бизге билинбей жоголгон акча толугу менен колго тийгенде Канат байке экөөбүз абдан кубанып, маанайыбыз абдан көтөрүлгөн. Ошондо Канат байке деле сизди ыраазы кылып коюш керек деп айткан. Бирок убакыт өткөндө бардык нерсе эскирип кетет эмеспи? Эскиргенден кийин адам кош көңүл болуп калат. Андай көрүнүшкө түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Бирок менин жүрөгүмдө өйгөн маселе сизге жолугуу болчу. Ар нерсенин өзүнүн учуру келет белем. Көптөн бери ушул жолугушууну күтүп келген элем. Мына эми айтар сөздүн дагы учуру келип сизге жолуктум. Бул эми билинбеген менен тилектин кабыл болгону. Себеби сиз бизге акчаны берип калып калганыңыздарда мен ушул тилекти тилек кылган элем. Мен бул байкеге сөзсүз жолугуп ыраазы кылам деп. Байке, эми сиз бул акчаны алып коюңуз. Сиздин эмгегиңизди баалаганым, деп Артур чөнтөгүнөн алып чыгып конверт сунду. Мындайды күтпөгөн Эркин алга чапкарып кетти да чын ниетинен каршы болду. Ай жөн эле кой. Мага тамак алып берип сыйлаганың эле жетиштүү болду. Деп элеттик карапайым мүнөз менен берилип айтты эле. Артур акчаны Эркиндин жанына коюп, байке, бул менин чын ниетим менен сизди ыраазы кылганым болсун. Тамактын акчасын төлөп койгом. Азыр менин бир шашылыш ишим бар эле. Аны эстен чыгарып койгон турбаймынбы? Баса бул талоонду да сизге берейин дегем. Деп 200 литр бензиндин талоонун берип жатып, кайсыл жер болбосун Газпромдон бензин куйсаңыз болот, деп эч сөзгө келбей олтурган ордунан турду да колун сунуп коштошуп сыртка жөнөдү. Шашып калган Эркин эмне дешти билбей отуруп калды да Артур кеткенден кийин конвертти ачып караса, ичинде $1000 бар экен. Мындайды күтпөгөн курган жаны маңдайынан тер чылпылдап чыгып кеткенин өз да байкабай калды. Жашоодо жакшылык сөзсүз кайтат деп айтылган кеп бар эмеспи? Жакшылык кыл, ал сөзсүз кайтат деп атасы дайым айтып калчу. Атасынын айткан кеби турмушунда кездешкенде гана туура айтылганын билди. Ит менен ойносоң үрөсүң, бала менен ойносоң күлөсүң деп айтылгандай, жакшы адамдарга жолуккан ар бир адам жакшы маанайга туш болорун ушул саам байкады.
Эркин конвертти кармап туруп калганда туку сөзгө тартты. Эркиндин абалына түшүп, эмесе кардар жок эле жолго чыга беребиз го, деп суроо узатты эле. Эркин күлө карап, албетте мында $1000 бар экен. Сомго алмаштырып 2-ге бөлүп алалы, деп айтканда туку Эркиндин пейилине ыраазы болуп, эмнеге 2 бөлөт элек? Андан көрө сен мени бекер алып кет. Мага ошол эле жетиштүү болот, деп айтканда Эркин калдастап, туку айке, тең бөлгөндө теңирим жалгаптыр деген кеп бар эмеспи? Деп башка айта турган сөзүн таппай туруп калганда туку, Эркин, бул акчага менин кандай тиешем бар? Сага гана тиешелүү. Себеби мен сенин артың менен сый көрүп даамдуу тамак ичкениме ыраазымын. Андан көрө жолго чыга берелиби? Же автобекетке тие кетесиңби? Эркин калдастап калды белем. Качан гана отурган ордунан турушканда гана берилген суроого жооп берди. Автобекетке тийип кезекке турган тизмени чийдире кетейин. Менден кийинки турган таксиске да айтып койгонум оң, деп алдыга кадам таштады. Бул убакта убакыт чоң шашкеден өп, аптаптуу күндүн ысыгы күч алып турган кез. 2 айылдаш автобекетке келишти. Эркин таксистерге киши жок кетип жатканын айтканда, биринчи кезекте турган Бейшенбек, Эркин, менин машинамда бир келин бар, ала кетчи. Ал шашып жатканын айтып башты чагып салды. Сага салып жиберип утулбасам болчу да эмес. Машина качан толот, ким билет, деп айтып машинасын көздөй жөнөдү. Машина чоң жолдо зымырап келатты. Асманды анда-санда ала булут каптаганы болбосо, көк асман мелжип ичине сыргаткан адамдай тунжурайт. Тээ алыстан гана самолеттун жай учуп бара жатканы болбосо, көзгө илине турган эч нерсе көрүнбөйт. Керек болсо как этип учкан карга да жок. Жол талашкан машиналардын саны шаардан чыккандан кийин азайып, аз да болсо жол эндей түштү. Эркиндин кабагы ачык. Себеби жашоодо адам баласы кирешеге кабылып, ийгилик болгондо кандай гана кабагы ачылат. Элет жеринде жашаган адамдар үчүн $1000 чоң акча. Бул акчага Эркин үйгө паровой киргизип алууну планга койду. Жакында үйгө жылуулук киргизип иш кылган сатып алдыга жолукса айткан эле, $700 берсең материалы өзүмдөн, баарын жасап берем деп. Таттуу кыялга жетеленген Эркин эч үндөбөстөн жолду караганы менен ою башка жакта болуп, көзүн жолдон албай келатты. Сокулуктан чыга бергенде 50 литр май куюп алган соң, машинаны адатынча катуу айдап, Сосновканын постуна келгенде гана токтоду. Ал жерден өтүп, мойну узун чоң коктунун ичине баш бакты. Бул аймактан деле жол арбыбайт. Төө ашуунун түбүнө жеткенге чейин катарында олтуруп келе жаткан тукуда сөзгө сараң тартып, үн катпаган үчүн салондун ичи тынч. Эч ким сөз козгобой өз ойлору менен алек. Антке менен бул коктунун дагы көзгө байкалбаган сулуулук жагы бар. Кадимкидей боек менен боеп койгонсуп, кызыл түстөгү шагыл таштардын тоо бетинен куйруп жаткан көрүнүш эле эмне деген кооздукту тартуулайт. Коктуну бөлүп шыңгыра баккан суу канча кылымды карытып агып жатканын эч ким билбейт. Таштын бетине гүл өстүргөн кудуретти күчтүү жараткандын биз билбеген эмне деген гана өсүмдүктөрдүн түрү бул капчыгайдын ичинде өсүп, жашоо сапарын улап жататаны эч ким деле эле салбагандай. Машина чоң коктунун аягына чыгып, ашууну ортолоп калган кезде токтоп турган жеңил машинанын жанынан бир кыз кол көтөрүп калды. Ал сапар улап келе жаткан машина бузулуп калса керек. Айдоочу капотун ачып алып оңдоп жаткан экен. Эркин өрдөн токтобойн деп ойлоду. Бирок жакын келип калганда эмнегедир кол көтөргөн кыз көзүнө жылуу учурап, ойго алаксып калгандыктан бир топ өтүп барып токтогонго туура келди. Арт жактан курган кыз жүгүн көтөрүп бери чуркаганда гана Эркин машинадан чыгып, өзүн көздөй келе жаткан кызды тааный калып, утурлай басып кызга жакындады. Кол көтөргөн кыз баягы өзүнүн кардары Жазгүл экенин жакын келгенде таанып, утурлай басканынын жөнү ошол эле. Экөө абдан жакшы маанай менен учурашып, качан гана салондон орун алып олтурганда Жазгүл кеп учугун чыгарды. Байке, бир керекке жарадыңыз. 2 сааттан ашык убакыт болду машина бузулганына. Эки эже бар эле, аларды машинага салып жиберип, эми кезек мага келген. Дагы бир жаш бала бар. Ал айдоочуга жардам берип жатат. Машина ушунчалык көп өтүп жатты, бирок токтоп сурап койгон бирөө болгон жок. Эмне мынча адамдар өзүмчүл болуп калышкан? Салондору бош, бирок токтобойт. Бир гана улгайып калган киши токтоп, айдоочунан абалын сурады. Бирок анын салонунда орун жок экен. Ошол байке бир тетик берди окшойт. Айдоочу алмаштырып жаткан болчу. Мен деле күтүп турмакмын, бирок абдан шашылышмын. Баягы Назгүл эжем турмушка чыккан, отко кирип келишмек. Бул убакта эчак жетип калышым керек болчу, деп Жазгүл кеп учугун чыгарып, азга жол кыскарткан болду. Эркин учурун келтирип, Жазгүл, сен эч кимге капа болбо. Бул жер өйдөрүш болгон үчүн машинанын айдоочулары күнү жоготуп албас үчүн токтобойт. Мага кандайдыр бир күч белги берип токтодум. Болбосо токтомок деле эмесмин.
деп айтты да анан бир аздан соң сөздү башка багытты көздөй бурду. Баса жезден кут болсун. Жакшы болгон турбайбы? Кыз баланын өз убагында турмушка чыгып кеткени жакшы. Билесиң да, кыз бала бирөөнүн бүлөсү, үйдүн коногу деп айтылат. Билсең, илгери кыздарды ата-энеси бири эле турмушка узатып коюшчу. Тааныбаган жерге барып, ошол жактын жашоосуна көнүп жашап кетишчү эле. Азыр күркүрөтүп той берип, атаандашу менен жашап калдык. Бир жагынан балдар дагы телефонго алаксып, кыздарга көңүл бурбай калгандай элес берет десең. Деле илгеркидей ээрчиче баскан кыз жигиттер деле көзгө илинбей калды, деп бир топко ушул теманын тегерегинде сөз уланды. Машина айтылып Парижге келгенде токтоп тамакка кирип тамактанышкан соң туку чылым чеккени сыртка чыгып кеткен. Эркин 5000 сомдук сунуп Жазгүлгө: Назгүлдү куттуктап кой. Баса баягы акчасын жоготкон балдардын бирөөсү мага жолугуп ыраазы кылды. Сенин тилегиң ак экен. Ошол акчадан аз да болсо алып кой. Көз акыңар бар эмеспи? Деп Жазгүлдүн каршы болгонуна болбой акчаны колуна карматты. Ал эми берки келин тамак ичпейм деп сыртта калган. Жазгүл жагымдуу жылмайып: Байке, сизге рахмат. Бул акчаны бербей деле койсоңуз болмок. Эжеме жакшы бир белек алайын деп жаткам. Акча жетпей жатты эле. Экөөбүздүн атыбыздан алып белек берип коем. Мына жакшылык кайтат деген ушул эме эмне? Эгер сизге ошондо эжем экөөбүз жолукпасак, азыр токтобой кетет элеңиз. Курсагым ачып келе жаткан эле тамак алып бердиңиз. Эми минтип акча да берип жатасыз. Мунун баары сиз айткандай жакшылыктын кайткан эме эмне? Деп абдан кубанып, жүзү жайнай түштү. Эркин учурун келтирип Жазгүлдү кубаныч нуруна бөлөгөнүнө ичинен абдан кубанып, өзүнө өзү батпай турду. Себеби жашоодо адам баласы бирөөнү кубантып, бирөөнө бакыт тартуулаганда кадимкидей өзүнө кубат аларын Эркин ушул саам сезди. Негизи эле ажаат ачып күтүүсүз белек берүү да адамдагы жакшы сапат экени анык. Бакыт деген эмне деп суроо бергенде бир акылман адам айткан экен: бирөөнө бакыт тартуулоо жана ыраазы кылуу деп. Анын сыңары жашоодо бирөөнү ыраазы кылуу бул улуу жаратканга жаккан иш экенин эстен чыгарбасак. Эркин бир кезде баштык толо акча таап алгандан дагы бүгүнкү күтүүсүз келген ийгилигине жетине албай, жүзү нурга бөлөнүп, өзүн бактылуу сезип, үйүнүн эрегесин аттап алдынан утурлай чыккан кичүү уулун жерден таптак көтөрүп эркелетти да салондон ала келген базарлыктарды алып чыкты. Колуктуусу Асел айттырбай билди. Эркиндин бул кыймыл аракетинен чоң киреше таап келгенин. Анткени аял заты түбөлүк жолдошунун жасаган иштерин айттырбай билген сапатка ээ экенине турмуш өзү күбө. Ооба, жашоодо баардык нерсе өз учуру келгенде гана барктуу болоруна турмуш өзү күбө. Бир кезде жасаган сооп ишинин пайдасын көргөн Эркин өзүн бактылуу сезип, жашоодо жакшылык кыла билүү да чоң бакыттын булагы экенине нак көзү жетип, берилүү менен болуп өткөн окуяны колуктусуна айтып берди да, анан сөз соңунда жакшылык сөзсүз кайтат деп айтты да, тасмалга бата тилеп, сатып алдыга жолугуу үчүн сыртка кадам таштады. Ишти эрте башташ үчүн. Жашоодо эртеңден өткөн алдамчы жок экенин эске алып, бул күнү кечинде алыстагы уулу байланышка чыгып, ишинен көтөрүлгөнүн айтып, дагы жакшы маанай тартуулады. Айткандай, ата менен эне өзлөрүнүн эмес, балдарынын ийгилигине жетине албай кубанып, өздөрүн кандай бактылуу сезет. Эркин менен Асел үчүн бүгүнкү күн абдан жемиштүү күн болуп, жүздөрү нурга бөлөнүп жетине албай турушту. Эркиндин чоң акча тапканынан да, баласынын ийгиликке жеткенин да жакшылык сөзсүз кайтарына жоруп коюшту. Чыгарманын аягы.